Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы ден соолук тууралуу сүйлөшөбүз. Тема заара таштар оорусу деп аталат жана мейманым уролог, андролог Иманалиев Чыңгыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Негизи эле байкашма караганда Кыргызстанда бул көп кезиккен оорулардын бири. Ооба. Абдан туура суроо болду. Ооба, бул негизи Эмнеден пайда болот? Эндемикалык район деп эсептелет биздин республикабыз. Бул негизги факторлордун бири бул оорунун келип чыгышы, таштардын организмде пайда болушу, ушул баягы бөйрөктө же заара түтүкчөсүндө бул ушул биздин сууларыбыздын баягы составындагы минералдардын көбү ушул заара таштар оорусуна алып келет дагы, жана организмдеги зат алмашуунун өзгөрүүсү, мисалы зоб оорусу, ушул жанагы щитовидный железа деп коет, ошол органдардын туура эмес иштеши, гормоналдык организмдеги өзгөрүү, ушунун баардыгы тең адамдын организмде таштарды пайда кылуучу факторлор. Андан сырткары бул организмдин же болбосо ушул ар бир адамдын жашоо образы, кылган кыймылы, ичкен тамагы жана жүрүп туруусу да. Дегеним бул баягы гиподинамия деп коет, же аз кыймылдуу. Көп баспаганда, мисалы азыраак мисалы суу же болбосо башка суусундуктарды азыраак колдонуу ал дагы заара таштар оорусуна алып келиши мүмкүн. Мисалга алсак, витаминдердин жетишсиздиги, мисалы күн тийбеген же суук мамлекеттерде дагы бул оору абдан кеңир таралган. Анткени себептен ал жерде баягы жер жемиштердин көбү натуралдык же болбосо өзүнүн баягы биринчи составын сактай албай, ал жакка көбү ташылып барат да. Ошол себептен витаминдердин жетишсиздиги да ушул ооруга алып келелин окумуштуулар изилдеп чыккан. Андан сырткары ысык жерлерде, мисалы Араб өлкөлөрүндө, же болбосо Африка өлкөлөрүндө дагы бул оору абдан кенен кезиккен. Ал жакта ысыкка байланыштуу организмдеги Климатка жараша да организмге келип түшкөн баягы суусундуктар, суу же болбосо башка заттар организмдин бөйрөк аркылуу эмес, тер аркылуу чыгып кеткенине байланыштуу зааранын кычкылдыгы же болбосо бул pH деп коет. Ошол pHтын 5,5 деңгээлинин ылдыйлап кетишинен заарадагы кристаллдар пайда болуп, ташты алып келиши мүмкүн. Ташты пайда кылышы мүмкүн. Эгерде биздин республиканын алкагын ала турсак, 13% биздин жарандар ушул заара таштар оорусу менен жабыркайт. Андан сырткары бул ушул биздин Баткен областыбызда, Ош областында абдан кеңири таралып, кээ бир бейтаптарда 10-12 сантиметрлик таштарды кээ бир учурларда операция жолу аркылуу алып чыккан учурлар кездешет. Негизги бул таштардын дагы өзүнүн баягы классификациясына жараша же болбосо келип чыгышына жараша бул таштардын ошол негизги 3 формасы бар. Фосфат, урат жана оксалаттар деген. Анан бул негизги заара таштар оорусунда негизги таштар бул ушу бөйрөктө пайда болот дагы. Андан баягы өзүнүн жетилгенден кийин ушул заара түтүкчөсүнө же болбосо мочеточник деген орган бар. Ушул табарсык менен бөйрөктү бириктирип турган биздин ушул заара түтүкчөсү бар. Ошол заара түтүкчөсүнө түшкөндөн кийин
ар кандай приступтарды жаратып, ушул организмге залакасын тийгизген учурлар көп болот. Мисалы, биз эле ошол кабыл алуу бөлүмүндө кээде бейтаптарды кабыл алганда, бейтаптардын негизги пайызын ушул зара таштар оорусу менен ооруган бейтаптар түзөт да. Мисалы, ушул 60-70%-ын ушул оору менен жабыркагандар түзөт. Негизги бул оорунун симптоматикалары ушул бөйрөк тушунун оорушу, ушул жана приступ сымал болуп, анан ошол ооругандан кийин ошол биздин бөлүмгө же башка адистерге кайрылышат, уролог адистерге кайрылышат. Негизи бул баягы көбүрөөк физикалык баягы нагрузкаларды кылгандан кийин же болбосо мончого баргандан кийин же кээ бир мырзаларыбыз ушул пиво ичкенден кийин дагы көбүрөөк кайрылышат. Анткени ушул бөйрөк 2-3 эсе көбүрөөк иштеп, бөйрөктө турган таштын баардыгы тең ушул түтүкчөгө түшөт дагы. Ошол адамга приступ алып келет. Анан ошондон кийин баягы диагностика кылганда ошол таштар байкалат. Негизи бул таштар же болбосо ошол зара таштар оорусу абдан кеңири жайылганынан себебинен ушул биздин урологиялык илимий борбордо өзүнчө зара таштар жана МКБ деген атай бөлүм бар. Ушул бөлүм ушул таштардын келип чыгышы жана кандай жолдор менен дарылоого болот, кандай алдын алуу, мисалы алдын алуу жолдору бар, ошол жолдорду издеп, ошол тема тууралуу дагы көп изилдөөлөр болот. Негизи жеке эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө дагы бул абдан актуалдуу тема. Анткени себептен бул таштын кесепетинен ушул бөйрөгүнөн айрылып калган учурлар дагы көп болот бейтаптарда. Ошол себептен ушул баягы эле эгерде мындай симптоматикалар жок болсо, 1 жылда 1 же 2 жылда 1 жөнөкөй эле ультрадобуштук изилдөөлөрдөн өтүп, таштын бар же жок экенин байкаса болот. Мисалы, дарылоо жолдоруна келсек, ушул суроо берип коеюн ушул жерден. Жана сиз айттыңыз го 3 классификациясы бар депчи таштардынчы. Ошол 3 классификациясына жараша дарылайбы? Үчөөнүн немеси сапаты, касиети башкача да, үч башка, ооба. Булардын баягы негизги катуулугуна жараша болот ушул таштардын. Анан көлөмү дагы бул таштардын баягы өңү ушул ар кандай болот да. Ошол себептен негизги бул таштардын формаларын же болбосо түрлөрүн эмнеге айтып кеттик? Анткени ушул негизги алдын алууда бул таш оорусун же болбосо зара таштар оорусун алдын алууда ушул баягы таштардын түрүн аныктоо үчүн атайын анализдер бар. Анан ошол кайсыл түр, мисалы фосфаттар же ураттар же оксалаттар болсо, ошого жараша биздин бейтаптарга ар кандай диеталарды жазып беребиз. Анан ошол баягы диеталарды сактагандан кийин таштардын кайра пайда болбосу мүмкүн да. Мисалга алсак, бир бейтап эгерде анын организминде таш пайда боло турган болсо, ал ташты же операциялык жол менен алсак же өзү түшүп кала турган болгондон кийин дагы кайра 1-2 жылдан кийин бул оорунун кайталоосу мүмкүн, кайталанышы мүмкүн да. Ошол себептен ошол биз жазып берген жана ошол кайсы түрүнө ыңгайлуу болсо ошол диетаны сактаса, мисалы андан кийин жанагы заранын кычкылдыгын 5,5 жана 7ге чейин сактаса, таштар кайра пайда болбойт деген бир гипотезалар бар. Ошол себептен ушул баягы метафилактика деп коет, ошол таш ооруларынын алдын алуу үчүн ушул формалар, же болбосо түрлөрү аныкталып чыккан. Андан сырткары бул ооруну эгер пайда боло турган болсо, биринчи кезекте эгерде таштын көлөмү кичинерээк болсо, биз
жөнөкөй эле дарылоо жолу аркылуу организмден Түшүрүп ушул койсо. зара жолдор аркылуу түшүрүп коюуга Чыгарып мүмкүнчүлүк салса бар. болот экен да. Мисалы 1 сантиметрге чейинки таштарды ушул дарылоо жолдору менен же болбосо ушул жанагы эле капельницалар менен же болбосо башка баягы түтүктү кеңейте турган спазмолитики деп коет, ошондой дарылар менен чыгарууга мүмкүн. Мисалы 1 сантиметр таштарды баягы ультрадобуштук литотрипсия деп коет. Ошол баягы эч жерден кеспей туруп эле лазер менен талкаласа болот. Эгерде андан көбүрөөк же болбосо көлөмү чоңураак таштар боло турган болсо, бул эндоскопиялык жол менен дарылоого мүмкүнчүлүк берет. Бул эндоскопиялык жол бөйрөктүн функциясынын ылдыйлап кетпешине абдан жакшы өбөлгө түзөт дагы. Операциядан кийинки реабилитация жолу бейтаптар үчүн абдан ыңгайлуу. 1 же 2 күндөн кийин бул операциядан кийин уже жумушуна барып же өзүнүн мурунку жашоосуна келгенге мүмкүнчүлүк бар. А лазерлик жол менен? Лазерлик жол бул эми баягы лазер деген баягы чоң баягы мааниге ээ да. Анан ушул урологиядагы операциялар негизгиси ушул эндоскопиялык жол менен жасалат. Анан ошо баягы лапароскопический деп коет, атайы баягы 2 же 3 тешик кылып ошол организмден ташты алып чыкса болот бөйрөктөн. Же болбосо баягы зара жолдор аркылуу табасыктан кирип бөйрөккө чейин жетип ошол жерден баягы лазер аркылуу талкаласак болот. Же болбосо 1 же 1,5 сантиметрлик баягы операциянын ранасы аркылуу бөйрөктүн ичинен ошол эле лазер менен ошол баягы кесик аркылуу талкалап таштарды чыгарууга чоң мүмкүнчүлүктөр бар азыркы жашоодо. Жана ушул эндоскопиялык баягы инструменттердин дагы көбүрөөк азыркы биздин заманда көбүрөөк ошол дарыгерлерге, адистерге жана бейтаптарга да ыңгайлуу түрлөрү абдан көп. Ошол себептен бул орунду дагы мындай толугу менен айыктырууга мүмкүнчүлүк бар. Сиз айттыңыз жана суунун сапатынан дагы ичкенин ичип атканда, бул жанагындай газы бар суу ичкенден пайда болуп атабы же биз кантип эмне кылышыбыз керек, кандай суу ичишибиз керек? Негизи ушул баягы биздин шаардагы жөнөкөй эле бардык адамдар колдонуп турган суу негизинен ушу минералдарга бай. Жана кандай десем, бул бир жетишерлик деңгээлде чыпкаланбаган себебинен бул суу аркылуу ушул биздин бөйрөктөгү бул бөйрөк өзү баягы фильтр да, чыпка. Ошол чыпкаланбай жанакы биздин суу аркылуу келген оор металлдар ушул туздарга айланып, анан ошол бөйрөктө ташты пайда кылып атат да. Ошол себептен негизи азыркы жашоодо ушул фильтрлер абдан көп фильтр баягы кое турган компаниялар да абдан кеңири кездешкен. Ошол компанияларга айрылып ошондой фильтрларды коюп, же болбосо азырдын биздин жанагындай компаниялар бар, мындай бөтөлкөгө куюп сата турган суулар бар. Ошолорду колдонсо көбүрөөк пайдалуураак болмок биздин бейтаптарга. Андан сырткары күнүнө 3 литрден ашык жөнөкөй же болбосо кайнатылган суу ичсе дагы абдан пайдалуу. Жайкысын организм кыйналып калбайбы? Организм кыйналбаш үчүн эми баягы бир убакта эмес, бөлүп ичип
эртең мененден баштап кечки убакка чейин ичсе абдан ыңгайлуу. Андан сырткары бул рационалдык тамактануу. Ал кандай? Рационалдык тамактануу дегеним бул жанагындай биздин организмибизге керексиз тамактарды эмес, мисалы азыркы фастфудтар, абдан туура эмес жол менен жасалган тамактар, газдалган суусундуктар, мисалы Coca-Cola же болбосо башка суусундуктар, бул таштарды алып келе турган бирден бир чоң ролду ойной турган факторлар. Эгерде ушунчалык баягы бул негизи оорунун метафилактикасы баягы санатордук курорттук леченияга же болбосо дарыланууга, мисалы ысык атага барып же Жалал Абадка барып ушундай дарыланып ошол немени ичсе, суларды ичсе дагы пайдалуу. Андан сырткары биздин дан азык менен жасала турган баягы суусундуктарыбыз бар. Жанагындай жарма, ошолор абдан жакшы жардам берет. Эми бозоо тууралуу айта албайм, бирок ушул жарма максымдардын пайдалуу жагы бар экендиги жөнүндөгү изилдөөлөр бар азыркы жашоодо. Ошол үчүн эгерде ушундай баягы керек боло турган болсо, мисалы ошол эле жанагы газдалган суусундуктардын ордуна ушундай максымдарды колдонсо, биздин бейтаптарга абдан пайдалуу болот эле. Эгерде бул зара таштар оорусун алдын алалык же ошол жөнүндө маалымат алалык деген мисалы биздин жарандар болсо, ар бир биздин бейтапканалар бар же болбосо ооруканалар бар, урологиялык бөлүмдөр бар. Ошол жакка барып адистерден кеңешин алса болот. Эгер мисалы диагностика кыла турган болсок, азыркы учурда ошол негизги эле бул жөнөкөй эле заранын анализи, жалпы заранын анализи, андан сырткары бул ультрадыбыштык изилдөө, андан сырткары бул рентген өткөрсө болот, же болбосо компьютердик томография. Эң чоң маалыматты бере турган бул ушул баягы компьютердик томография аркылуу диагностика же болбосо даты аныктоо мүмкүнчүлүгү бар. Жакшы. Рахмат сизге Чыңгыз мырза. Чоң рахмат сизге дагы. Жетиштүү маалыматтарды алдык деп ойлойм. Буюрса эмдиги берүүдө дагы мына ушундай жакшы пайдалуу темаларды сүйлөшөбүз деген ойдомун. Чоң рахмат. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, ылайым ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр, туура тамактаныңыздар, өзүңүздөргө жакшы караңыздар. Бул улуттун ден соолугу биз үчүн өтө маанилүү жана улуттун ден соолугуна кам көрүү озуйпабыз деп ишенебиз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта аман туруңуздар.